Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Менин атым Токтубек Үсөнов. Мен Амантай жана Айтуяк мультсериалынын сценаристимин. Биз бул сценарийди, бул мультфильмди эң башында ушу балдарга кыргыз тилин үйрөтүү үчүн мындай ойлоп чыкканбыз. Негизги башкы максатыбыз ушул кичинекей балдарыбызга кыргыз тилин үйрөтүү. Ошону менен катар эле кыргыз дүйнөсүн, кыргыз жашоосун үйрөтүп болгон. Мультсериалдын башында биз эң алгач каармандарды ойлоп тапканбыз. Каармандарды иштеп чыккандан кийин анан сюжеттик окуяларга өттүк. Биздин башкы каармандар Амантай жана Айтуяк. Ал Амантай жердеги жөнөкөй бала, ал эми Айтуяк болсо асмандагы дулдул жумкаларынан адашып калган кулуну. Анан булардын Булут деген жана Дарак деген достор бар. Дарак абдан көптү көргөн, акылдуу Дарак. Ал буларга жол көрсөтүп дайыма окуяда жардам берип турат. Ал эми Булут болсо күтүүсүз жерден пайда болуп, буларга оор учурда жардам берип турат да. Адашып кетсе, же болбосо жанагы башка ушундай окуялар болгондо Булут дайыма жардамга келет. Амантай менен Айтуяктын экөөнүн негизги максаты Айтуяк Амантайга адамдардын кандай болушу керектигин, достук, мындай сүйүү деп коебузбу, ушундай бир сезимдерди үйрөтсө, Амантай Айтуякка көчөдө жүрүүнүн эрежелери, үйдө жүрүүнүн эрежелери, адамдар менен сүйлөшүүнүн, жөнөкөй эле үйдү чачпаш керек, жол чырактан кантип өтүш керек деген нерселерди үйрөтөт. Ошону менен биз ар бир серияда балдарга ошол нерселерди үйрөтөбүз да. Жол чырактан кантип өтүш керек, үйдү чачпаш керек, чоңдор менен кантип сүйлөшүш керек, жана башка деген сыяктуу.